Диаграммалар боюнча практикалык тесттерди иштеп көрөлү. Биринчи маселени карай турган болсок, анда төмөнкү сүрөттө тик бурчтуу координаталар системасында жактары 5 сантиметр болгон куб тартылган. Эгерде b чекити кубтун кырынын так ортосунда жайгашкан болсо, анда b'нын координаталарын аныктагыла дейт. Анда бизде бул куб бар экен. Куб дегенде бардык тараптары бирдей, жактарынын узундугу. Эми бул b чекити так ортосунда жайгашкан болсо, анда биз алгач башка координаталарды тапсак болот. Мисалы бир чекит белгилей турган болсок, алгач биз мунун жактары 5 сантиметр болгондо x тарабы боюнча бул жагы 5ке барабар экен. Y боюнча дагы 5ке барабар. Z'тен дагы мисалы бул куб бул тарапта жайгашканда анда плюс 5 болмок. Бул Z огунун бул тарабы плюс, арткы тарабы минус болгондуктан арт тарапка 5 сантиметрге узарган куб болсо, анда мунун Z координата боюнча арткы чекити минус 5ке барабар. Мисалы бул чекит Z боюнча минус 5ке барабар. Эми биз ошондо бир чекит элестетели. Мисалы дейли бул жердеги бир чекитти көрөлү. Мисалы бул жерде b'га чейин биз a чекитин алайлы. Бул жерге бир a деген чекит белгилей турган болсок, a чекитинин координаталар системасында мисалы a'нын x, y жана z боюнча ордуларын аныктайбыз. Анда кантип аныктайбыз? A'ныкы мисалы бул a'ны карасак, x боюнча эмнеде турат? X боюнча 5те турат. Демек, x'тин ордуна 5. Экинчиге y жазыла турган болсо, анда y боюнча дагы 5те турат. Y боюнча 5. Бирок z боюнча карай турган болсок, a бул кубтун бизди карап турган эң жакын кыры болгондуктан, бул z боюнча 0дө турат. Артка созулганда минус терс сандарга кетмек. Бул z боюнча 0дө турат. Эми ошондо биз эмнени түшүндүк? Бул жерде b чекити. B чекити эми анын b'ны табыш үчүн дагы биз s'ны тапсак болот. Мисалы s чекити эмнеде? Бул жерде бир s чекити бар дей турган болсок, анда s чекитинин координатасы эмне болот? Бийиктигин карайбыз. Бийиктиги боюнча биринчи узундугун карасак, x боюнча. Бул x боюнча 5те турат s чекити. Анткени бул x'тан түз эле барган. Ошондуктан s'нын x координатасы 5, s'нын y координатасы бул y тарапты карасак, бийиктиги s'нын бийиктиги дагы бул бийиктик 5ке барабар. Ошондо y боюнча дагы 5, бирок z боюнча бул s артта жайгашкандыктан, бул жердеги беттен артка жайгашкан минус 5 артта. Ошондуктан s'нын координатасы минус 5 z боюнча. Ошол эле немени колдонсок, методду колдоно турган болсок, b чекитин тапсак болот. Анда b чекитин табыш үчүн эмне кылабыз? B чекити бул узундуктун так ортосунда жайгашса, демек 5тин ортосу 5 бөлүнгөн 2 же болбосо 2,5. 5 бөлүнгөн 2 дегенге барабар. Ошондо биз b'ны карай турган болсок, x боюнча b 5те жайгашкан. Демек 5. Y боюнча бийиктиги боюнча дагы эле 5те жайгашкан. Бирок неме боюнча, z координатасы боюнча жарым жолдо, ортосунда. Башкача айтканда, минус 5 менен 0дун ортосу кайсыга барабар? Минус 2,5га. Же болбосо минус 5 бөлүнгөн 2ге барабар. Ошондуктан биз b чекитинин координаталарын ушундай 5, 5 жана минус 5 бөлүнгөн 2 деп бере алабыз. Бизге ушундай түрдөгү суроолор ЖРТда көп кездешет экенин байкадым. Мисалы дагы башка кандай берип коюш мүмкүн? Ушунун ичинде жайгашкан чекиттерди тап деп коюшу мүмкүн. Мисалы, ушул кубтун ичинде жайгашкан чекиттер. Андай боло турган болсо, эмне кылабыз? Биз бул тараптарын, ар бир бурчтун ар бир кырларын аныктайбыз. Ошол ар бир кырында, ар бир бурчтарында кайсы координаталар бар? Ошолорду аныктагандан кийин анын ичинде чекит жайгашабы жокпу биле алабыз.